Куликовский, Куликовский, Куликовский. Ай, кыргыз тилим ай. Өз үйүңдө өгөй болдуң го. Кандай кылабыз эми, кандай? Ушуну мен айткам. Дагы бир жолу айтып коеюн. Кыргыз тили Кыргызстанда сыйланышы үчүн, кыргыз тили Кыргызстанда баркталышы үчүн мыйзамдагы экинчи тил орус тил дегенди алып коюшубуз керек, достор. Ошо депутаттарыбыз ошол мыйзамды киргизип, ошол экинчи тил орус тили дегенди алып койсо, анан кийин ушуга окшогондор кыңк дей албайт болчу да. Биз орусча сүйлөйбүз, биз русскоязычныйбыз дегендер дем алат эле. Эми биз кандай кылабыз? Эң башкысы, достор, тарбияны үйдөн башташ керек да. Ар бир ата эне өзүнүн баласын кыргыз тилинде үйрөтүш керек биринчи очередте. Баласы биринчи класска барганда орус класска барбай, кыргыз класска барыш керек, достор. Качан гана бала өзүнүн кыргыз тилин үйрөнүп, кыргыз тилин сүйлөп, кыргыз тилин барктагандан кийин эч качан ал башка тилге алмаштырбайт өзүнүн тилин. Ошондой. Эгер бала чоңойгондо өзүнө керектүү тилди, өзү каалаган тилди өзү үйрөнүп алат. Кааласа орус тилин, кааласа кытай тилин, кааласа башка тилин. Ошо, достор. Баланы биринчи класска берерде эң башкысы кыргыз тилин үйрөтө турган кыргыз тилдүү мектептерге беришибиз керек, достор. Мен ошондой ойлойм. Силерде кандай пикирлер бар, айткылачы. Эми ушунча кыргыз тилибизди унижать эткенден кийин, басынткандан кийин эми биз эмне кылабыз? Куликовскийди жей беребизби? Ошо, достор. Жебегиле. Бир эки шириндик жебей койсоңор ачка калып кетпейсиңер. Куликовский качан гана чыгып кечирим сурап, публично башына калпакты кийип алып, кыргыз элим, Кыргызстаным, кыргыз тилим мени кечирип койчу деп сурагандан кийин, анан кийин анда дагы желанияңар болсо барып жесеңер болот. Ошон үчүн, достор, мына кекиртекти тыйып, Куликовскийга барбай эле койгулачы. Качан гана кечирим сурамай сайын. Давайчы. Өзүңөрдүн оюңарды могул комментарийге жазгыла. Талкуулайлы. Ким кандай ойлойт? Давайчы. Достор менен максимально бөлүшөбүз, достор.